Tomsorba ulu sarı kol, toyelin turat koynungda, kuvansaң birге kıvangan, kaygırsaң birге kaygırgan, oorungdu birге көтөргөн, дагы эле уул кызың койнуңда. Мээримиң төккүн сары кол, берекет олсун, кут консун. Бейпилдик тилеп өзүңдү, калың эл баары ток болсун. Баштагыдай сары кол, байлыгың ашып бак консун. Биздин аталарыбыз жана чоң ата чоң энелерибиз дегендей буш кишилер жанагындай уламыш кылып айтар эле. Ошол чындыгында мына Ыран-Көлдүн үстүндө неме чыракташтын төмөн жагында көл, ошого дайыма жарыгы түшүп турган болчу экен. Бул эменин ичинде фосфорбу кандайдыр бир таш болсо керек да. Ушундай жарык берип турган деген сөз болгон. Жаңыдан экспедициялар тигилер булар келген убактыда ушул чыракташты кандай кылып изилдөөнүн аракеттеринде аны текшерүү үчүн андай мындай кылганда ушул атып жарык чыгып тургандарын биз ата энелерибизден укканбыз, бирок биз ошол мезгилге туура келбей калдык. Жарык берип турган мезгилге туура келбедик. Өткөнүбүздө кандайдыр бир ошол жерде жарык бар болчу. Эми баягы эмеге көлгө түшкөнүн анча көрбөй калдык. Биздин эң негизги жашообуз мал чарбачылык менен, ошол себептен менин кичинекей балалык күндөрүм дагы ушул кой багуу жана ошондой эле табыйгат менен кайберендер менен аралаш жүрүү мезгилдери туура келген. Эми ушундай учурлар көп болот. Кээ бир жылдары мына эми биз тажрыйба кылганда аксакалдардын да эмесинде ар бир жылдын өзүнчө бир өзгөчөлүктөрү бар. Жылкы жылында болсо шамалдуу күн болот. Ал эми балык жылдарында болсо мына ушундай суу ташкын, жаан көп жааган жылдар болот деп эсептейбиз да. Ошондой болгон убактыда мына быйылкы жыл мына балык жыл өтө эле кардуу кыш күндөрү, жаз айларында да кардуу, жамгырлуу жана шамалдуу күндөр көп болду. Биз болсо бир мамлекеттин бир бурчунда жашаган аз гана алакандай кыргызбыз. Бизди коргоп ала турган башка бизге демөөрчү же башка боло турган бир шарттар деле туура келбейт. Өзүбүздүн эми Кыргызстан дагы кичинекей мамлекет. Эми ушул биздин кыргыз элинин, Кыргызстан деген мамлекетибиздин баарыга абдан сыймыктанабыз. Дайыма ушу жүрөгүбүздө, көңүлүбүздө турат. Кайра куруу мезгилинде мурдагыдай билим анчейин болбой калды. Заман өзгөрүп, билим алган жаштарыбыз дагы жеткиликтүү билим ала албай жаткандыгы көрүнүп турат. Жакшы жардамдар келип жатат, рахмат. Мына былтыркы жыл эмес, мындан мурунку жылдарда көп учебник китептер да келди. Ошол убактыда ошол китептерди пайдаланып биз азыр
özümüzdün mektepte dagы эле кыргызча окутабыз. Бирок дагы ушул китептерибиз жылга жаңыланып турушуну каалар элек. Негизги максат эми ушул жерде турганыбызга байланыштуу кичине билимдүүрөөк калп катарында өзүбүздүн катарыбызды алып жүрсөк жакшы болор эле деп ойлойм. Эми ошол мезгилдерде биз дагы эми ушул жерде айылда ар кандай жана аземдер болот, жаңы жылдык, өзүбүздүн баягы жаш мугалимдердин чыгармачылыктары же болбосо алардын баягы өздүк көркөм чыгармачылыктарын эме кылдырып, айылда болсо ыркесе уюштурабыз. Ana ушундай мезгилдерде анан кийин анча мынча ana ушундай сахнага чыгып калган учурлар болот. Эми ушундай бизден, элден, жерден кыйынчылык жылдарда биздин билбоор кыргыз элибизди эңсеп көп туугандарыбыз Кыргызстанга, башка жактарга кетишти. Эми ушундай заман бир убакыт дагы оор замандарда. Эми ушул күндөрдө дагы Сарыкол бир гана баардык кыйынчылыкка, жоготууга, баардыгыга кайыл болгон сыяктуу Сарыкол гана менсинип ушунда турду. Анын уул кыздары дагы эле ушул Сарыколдо жашап, дагы эле ушул Сарыколду мекендеп, дагы эле ушул Сарыколдун улуу топурагын терең сүйүп жашап жаткан кыргыз Сарыкол элине мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сарыкол бул биздин түбөлүк мекенибиз катарында дайыма көңүлүбүздө, жүрөгүбүздө сакталып калууга тийиш. Ар бир уул кыздарынын канчалык биз кайда жүрбөйлү, кайда баспайлы, Сарыкол мекенибизди унутпашыбыз керек деп ойлойм.